Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Ага туугандар, эже карындаштар, кагылайын ата-апалар. Бардыгыбыз жер шарындагы бир да өлкөнү, бир да үй бүлөнү, бир да адамды кыйга өтпөгөн оор көйгөйгө кагылып отурабыз. Кечээ эле мындай окуяны фантастикалык кинолордон көрүп жүрсөк, бүгүн ар бирибиз бул кинонун каарманына айланып калгандайбыз. Көзгө көрүнбөгөн, бирок өтө коркунучтуу душман коронавирус биздин да босогобузду акмалап келди. Ал бизге согуш жарыялаган жок, эч кандай шарт да койгон жок. Бирок бул душманга карата баарыбыз биргеликте каршылык көрсөтпөсөк, анын оңой эле чегинип кетери күмөн. Мен сиздерден мындай кырдаалда акыл эстүүлүк менен сабырдуулукту көрсөтүшүңүздөрдү суранат элем. Вирус бизге караганда эртерээк жеткен мамлекеттердин жарандары өз өмүрлөрүнүн баасы аркылуу бул оорунун коркунучтуулугун бизге эскертип, көзүбүздү ачып коюшту. Келиңиздер, бизге берилген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, оорунун жайылышын токтотууга бардык аракетибизди көрөлү. Бүгүнкү күндө ар бирибиз баатыр боло алабыз. Бул үчүн дарыгерлердин расмий сунуштарын туура аткаруу жана эпидемия шартында күн кечирүүнүн эрежелери тууралуу маалыматты болушунча көбүрөөк туугандарыбызга, тааныштарыбызга жеткирүү гана жетиштүү. Эң алды менен эч бир мукташтык болбосо үйдөн чыкпаңыз. Гигиена эрежелерин сактаңыз. Колуңузду жууңуз, бет кап, антисептик сыяктуу жеке коопсуздук каражаттарын колдонуңуз. Коронавируска сиздин каякта жашагандыгыңыз, кайсы улуттан экендигиңиз, диниңиз кайсы экендиги, жашыңыз канчада экендиги, эркексизби же аялсызбы, мунун бардыгы мааниге эмес. Ар бир адамдын өмүрү баалуу. Ар бир адамдын өмүрү ар бирибизден көз каранды. Келиңиз, муштундай түйүлгөн эл экенибизди далилдейли. Кыргызстан коронавируска каршы. Красный полумесяц Кыргызстана совместно со штабом Джардам активно помогает самым уязвимым гражданам нашей страны. Таким образом, Красный полумесяц ответственен за мобилизацию активных граждан, их вовлечение в волонтерскую деятельность. По всей стране мобилизовано более 600 граждан и вовлечены в волонтерскую деятельность. Все они прошли онлайн-обучение и знают, как правильно оказывать и безопасно оказывать гуманитарную помощь. Они помогают также штабам по всей стране формировать и продуктовые наборы, предоставлять их уязвимым гражданам, принимают заявки от граждан, отвечают на телефонные звонки. Их работа очень значима для штаба и вообще в целом для всей страны. Спасибо вам всем огромное. Элдик штабтын волонтеру болобуз. Азыркы учурда ушундай активдүү элдерге жардам көрсөтүлүп жатат. Мына ушундай жаш балдар, волонтерлор өз демилгелери менен келип жардам берип жатабыз. Силерден бир эле сураныч ушу үйдө отуруп, ден соолукту сактап, ден соолукту чыңап, ушу бизге моралдык жардам берсеңиздер деп суранабыз. Азыр кыргыз өзүндө эмес да, башкача айтканда мен кээде элестетем. Мына Олжекем айтып кеткен бир жагы бар. Элди айыптап атпай, элди сөгө турган киши жок деп. Бирок элди биз мындайча айтканда реанимацияга кулаттык да. Кайсы бир доордогу жаңылыштыктар ошол деңгээлге жеткизди да. Азыр мындайча айтканда биздин улут, калк эс үчүн билбей жатат да. Маң болуп, атын сураса, баягы көрүнгөн нерсени дөөрүгөндөй болуп, ошентип турган учуру. Башкача айтканда мүмкүн Залкар жазуучубуз Маңкурт баяны жөнүндө бекер коңгуроо какпаса керек. Азыр туш тарабынан, мисалы, эгемендик алган жылдарды айталы, ошол эгемендик жылдары мен өзү чымыным менен кошо учуп ушу шаарга келгем. Бул 91 жылдарга туура келет. Эгер 90 жылдары биз эгемен алдык деген менен эгеменди алдыкпы жокпу ушуларга чейин жооп бере албайбыз.
Мына эгемендиктин шарттары боюнча биринчиден ошол кезде баягы атактуу чоң тамга менен айтылып жүрчү КДКчылар чоң ыялдары болгон. Ошол кезде улут айткан, бул биз кайсы бир улуттун шовинисттик саясатынан кутулсак эле өзүбүздү таанып, укмуштай бир жакшынакай жакшы жолго түшөбүз. Биз баарын кайрыйбыз. Жоготууларыбызды кайрыйбыз. Жоготконубуз көп болду бул СССР доорунда. Деген элде бир ишеним турду. Ошол тилекке каршы бир сокур ишеним боюнча калды. 90-жылдан баштап санап отурсак, жыл сайын биз мисалы уруханий эгемендикти алдык дейли десе, уруханий кулчулукка гана кеттик. Унутуп гана жүрүп отурдук, жоготуп гана жүрүп отурдук. Нарк маселеден ажырап гана жүрүп отурдук. Жыл сайын, ай сайын. Мына эми ошол нерсенин баары баягы ээн үйдү шайтан бийлейт болуп, ошол кезде биздин советтик идеология сиңген көкүрөк бош калгандан кийин, ал упурап түшкөндөн кийин, ордунун баардыгы көрүнгөн акыр чикирге толду. Ошол акыр чикирлердин бири катары биздин ошол кезде сүйүнүп жүрдүк. Ой, биздин өзүбүздүн президент бар. Дүйнө жүзүн кыдырып, не бир окмуш падышалар менен сүйлөшүү жүргүзүп атат, Кыргызстанды таанытып атат, эгемендикке алып чыгып баратат, оңго каптатты деген кур даңгыраган сыртындагы гана бир сүйүнүчтөрдө жүргөн экенбиз. А биздин ошол кыдырып барган жетекчилерибиз, башкаларыбыз булар эмнени алып келди? Бизге башыбызга үйгөн карызды алып келди, анан жаман адаттарды. Элбек мырза, сиз Кыргыз Республикасынын эл артистисиз. Эмгекте сиңирген артистсиз, туурабы? Сиз элитага киресизби? Мен бул өзү элитабыз, интеллигенциябыз, биз баландайбыз, түкүндөйбүз, эркинбиз, либералбыз, демократбыз. Не деген гана бир аттарды атап айтып жүрөт. Мен чынында бул али күнчө кулагыма жат угулган сөздөр. Мен жөн гана эгер боло алсам, адам болсом, анда өтө жакшы нерсе. Ал эми Кыргыздын баласымын. Анан кийин ал эми баягы бир сыйуурга албы, башка менен эл кандай атаса, ал биздин ишибиз эмес, коомдуку. Бирок мен аны тиги жанагынтип элитамын, интеллигентмин, башкамын дегенден уялам, анте албайм. Бул сөзүңүз менен парламенттин кишине басынтып аткан жоксузбу? Парламентти басынтып деген кезде эмне болду? Мисалы үчүн парламентти басынталы деген жокпуз. Алар өзү мындайча айтканда ошондой деңгээлге жетти. Менин таң калганым. Мынакей мен эрте менен да бир радиодо интервьюмдө айттым. Ушул эгемендик доордо бизде жогорку кеңеш дедик, парламент дедик, жана башка атайбыз деп да жүрдүк. Ушулардын бир таң калыштуусу, булар жалаң уурдоо, мамлекеттик кызматты кыянатчылык менен пайдалангандардын, жана башка да же болбосо ошол салыктан качкандардын, кыскача айтканда көмүскө дагы, көрүнбөй дагы башкача ушундай байыгандардын бир уюмуна айланып кетти да. Мына мисалы ушул соңку нерседе бекем эле кайра да айтып коеюн. Ошко барганда ырдаганда айттым мен. Салыштырып айтканда жогорку кеңеш мамындай билимдүүлөрү бар үчүн бир топ жакшы орундай. Ал эми бир карасаң түгөнгүр базаркорлор кеңеши бакылдашкан орундай, же олигархтардын арампул акционердик коомундай. Мындан да кылып кичинебизде подага айдайт элек да. Подага мал айдайт элек. Бир бала кезде бала чакты бир эстеп, азыр атайын немеге чыктым. Анам эле кезүүгө подага мал кезүүгө мал айдаган чыктым. Изат, кел тасымы? Туугандар, ассаламу алейкум. Мен бүгүн ошо Ак өргө жакка келдим, Ак Шокум деген көчө жакка. Бул жакта дагы муктаж үй бүлөлөр жашайт экен. Бир үй бүлөгө келип берейин деп кеткем, ниет кылып. Себеби бирөө эле жашкан да. Анан бул жакка келсем, жанында кошуналар да муктаж экен. Азыр анан кийин 6 үй бүлөгө берип, сиздер арк башында жашайсыңар, а? Канча төлөп жашайсыз ушул жака?
Азыр папа 3 Я. 3000ден төлөйбүз. Ушул үйгө 3000ден төлөп жашайсыз, э? Бир айга мындай продукты питания канча кетет бир айга? Эми аны эсептебейбиз деле да болгон колубуздан келишинче. Примерно мындай 1000 сом, 2000 сом, 3000, 5000. Эми 2,5-3 чейин кетет э, маркым айда чүйдө аны мунуларыбыз менен. Ну, ошондо 3000 кетип калат экен азык түлүктөргө. Жашаган жерибизге 3000 кетет. Общий 6000 расход. Туугандар ушул жака келдим атайынан. Бир жогоруда айткандай бир үй бүлөгө берейин деп келгем. Азыр 6 үй бүлөгө бердим да. Анан могу жакта да жашайт дедиңиз ба? Ушул жактарда да жашайт. Я. Ушул үйдүн артында дагы, кай жерде турат ал? Бир жайып турган жакта турушат. Так. Алда нарк кир жайылып турган жарык ба? Сөз түшүнүктүү. Болду. Жакшы. Тиги сиз канча төлөйсүз? 3000 сомдон төлөйсүздөр, а? Азык түлүктөр 3000 кетет. Мен азыр многул продукция питания где-то бир 900 сом, 1000 сомдой кетет да. 1 килограмм күрүч, 1 килограмм горох, 1 килограмм кандай десем, 1 килограмм сахар, анан томат, сгущенка, анан 2 литр май алып келдим да. Анан дагы жумурта печенье алып келдим. Ошолор канчага жетет? Бизге жетесин болуш керек, шүгүр дейли, өзүбүздүн демелерибизге. Эми андай эсептейбиз, баягы балдарыбызга жасап аткандан кийин эсептешибиз деле кыйын болуп калат керек. Туугандар, ага энелер, эже карындаштар, бул видеону тартып атканым мен баягы өзүмдүн сезимдеримди дагы сиздер менен бөлүшөйүн деп атам да. Өзүмдүн билгенимди баягы сиздер дагы билип, анан ушул сезимдерди баягы сиздерге жеткирейин деген ниет менен тартып атам. Бул жакта муктаж үй бүлөлөрдүн саны көп. Мен азыр бир үй бүлөгө берейин деп эле келгем, бияктан дагы башка үй бүлөлөр чыкты, мына 7-шинче бердим. Анан дагы Кудай буйрса кийинкиде келип дагы берип кетем да, иншалла. Ар бир жардам берип аткан ага энелерге, эже карындаштарга рахмат айтам. Терең ыраазычылык билдирем. Аллах таалам берген садакаңыздарды кабыл кылсын. Калган дүйнөңөргө да береке берсин. Ушундай бул жактагы жашап аткан элдердин акыбалы. Жалпы эсеп менен айына 6000 сомдой кетет экен. 3000 сом продуктусуна, 3000 сом арендасына. Жалгыз неберелериңиз менен кыйналып атпсыз да эне. Ошол баягы сиздер шуулда болуп турчу. Карылык эне эчмесеңиз. Эртең келип жыйнап булдактарыңызды. Каяктысың? Нарымдын келиним эже, сизге келинмин. Кайсы айылдын келинисиң? Акталаанын келиним эже. Бул эстелик. 2010-жылы революциядан кийин төңкөрүш болгон. Революция эмес, төңкөрүштөн кийин ушуну коюшту да. Биягы ак таш, биягы кара таш кылыпчы. Бул ушул монументке, ушул ансамбльга биз нааразыбыз. Анткени моулар мына түртүп баратат. Ак ташты, кара ташты астына коюп алып түртүп баратат. Могу кара таш жыгылыш керек эле. Но жыгылган жокпу? Могу кара ташка деген полный биздин коррупционер ким Кыргызстанга ушундай кыянатчылык кылды, ошонун баарын аттарын жазыш керек маяка ген прокурор. Могу ак ташына жакшы инсандардын, өлгөн инсандардын эмесин жазыш керек могу карагачы. Бул могу түртүп бараткан азыркы күндө элита болуп калды. Ушул элитаны астына коюп алып, 3 бала түртүп кетип баратат. Бул баары символизм, мунун баарычы. Символизм дагы туура болуш керек. Анан могу элитага кайрылып коет элек. Могу забор, могу забор 97-жылы курган, Акаев курган. Бул ген планында, чертежинда Усубалиев аксакал салганда ушул эме забор жок болчу. Могу забор жок болчу. Ушул заборду деген 98-жылы Акаев курду. Адилеттүүлүгү кете баштаганда курду. Мына моякта элиталардын баары отурат. Кимден жашынат булар? Бул забор жок, Усубалиев отурду. Масалиев отурду. Акаев бир 7-8 жылдан кийин салып баштады.
Анан бул эмне кимден жашынат? Эки революция болду, эки жолу. Могу забор эметкен жок. Могу забор сактаган жок. Ушул забор незаконный. Ташиев, Садыр Жапаров секиргенде ушул незаконный болчу. Ушул забор эч кандай архитектурадан разрешение болгон эмес. Жөн эле салып койгон. Булардан ким сурайт? Жөн эле салып койгон. Могу заборду. Бул заборду мен эмнеге билем? Мен өзүмдүн папам, атам Акжолтоев Асылбек деген легендарный парламентте управ делами болуп иштеген. Ошондо биз жөн эле кире берчүбүз, жөн эле кирип чыгып эле жүрчүбүз. Ошол Ташиевтер секиргенде ушул забор незаконный болчу. Значит, биз кайдан билем? Мен генеральный прокуратурада иштечүмүн ошол кезде. Ошол кезде бизде чыр болгон. Могу забор незаконный экен. А эгерде незаконный забордон секирсең, преступление эмес. А азыр болсо Ташиевтер секиргенден 2013 жылы задним числом баарын кылып туруп, могу заборду узаконить этип койушкан. Анан стратегический объект, особо охраняемый объектке киргизип койду 2013 жылы. Ташиевтер секиргенден. А Ташиевтер секиргенге чейин бул незаконный жөн эле турган. Ушунду айтып коеюн дедим. Мыйзамсыз момно элита алгыла ушул забордун кереги жок. Кимден жашынасыңар? Элита, элден жашынасыңарбы? Могу заборду алгыла, могу незаконный забор. Муну кийин булдай Усубалиев аксакал салганда жок болчу забор, баары кирип чыгып эле жүрчү. Адилетсиздик качан болуп? Ушу забор алынсын, анан могу таш символ деп атабыз, Могу ташты түрткөндөн кийин жыгылып калыш керек эле, могу таш. Жыгылып бычырап кетиш керек эле. А биз азыр астыга коюп алып ушу ташты сүйрөп бартабыз, түртүп бартабыз. Могуга бүт, дагы айтып коеюн, могуга бүт. Коррупционер, жегич, ичкич Кыргызстанга кыянатчылык кылган, Кыргызстанды жайлаган, Кыргызстандын канын соргон адамдардын аттары жазылыш керек. Мен ген прокурор болсом ушуну баарын жазып коймокмун. Мояка деген элдин Фейсбуктан эле сурап туруп, ким жакшы эл деп туруп, мояка бүт жакшы адамдардын баарын аттары, ысымдары жазылыш керек акка. Могу кулабай калды, значит эми кулабай эле койсун, бирок ушул аттарын жазыш керек. Кимдин ким экенин ген прокурор өкүм чыккандан кийин ушу Кыргызстанга кыянатчылык кылган, мисалы айтпай эле коеюн, теги Баланчаев, Төлөнчөев деп бүт баары жазылыш керек эле. Могу заборду алгыла, элита деп атасыңар. Эмне элден жашынасыңар? Могу мыйзамсыз заборду алгыла могу мыйзамсыз. Бул Усубалиев аксакал салганда ушул жок болчу. Эмеде ошону айтып коеюн дедим. Урматтуу достор, могу Фейсбуктан биригелик, баарыбыз эметелик, могу заборун алдыралык. Качан могу забор алынат, качан биз без проблем кирип баштайбыз тияка. Ошондо депутаттар элита деп атат, ошондо иштейт булар. Азыр иштебейт, баары жатат. Тетигин ичине кирсең, эң өлдү деген машина Прада, эң өлдү деген Lexus. Бүт бары 570 $130 миң машинадан 20-сы турат. Бүт бары турат. Бүт бары элита сергеде кайрылып калат эле. Кандай жакшы эле иштеңер силер. Элитабыз демегиле. Элита деген Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков. Ушулар кетет. Даже Усубалиевди эметиш керек. Ушул жака коюш керек. Усубалиев, Масалиев, ушулар элита. Силер кайсы элитасыңар? Ошол достор, ушуну көбөйтүп койгула. Ушуну таратып койгула. Азыр турдуңуз, перебивка болобу. Кармайлаңыз. Алдымеков фамилиясы кандай эле? Жапыкеев Сыймых. Сыймых. Кыймылдаган.